Бурчак сорттоп жазга үрөөн камдаган бул дыйкандар алыскы Манас районунун Манас айылынын тургундары. Дыйкандар азыртадан баштап ойлонуп, жазында эмне эксек деп бушайман болушууда. Анткени быйыл томатный сортундагы бурчактын баасы арзан болуп, 30 сомдун гана тегерегин түздү. Былтыркы эмеси мага 65 алып кеткен меники былтыр. Тимеле сонмогон жыргап калганбыз, тимеле анан кийин келип быйыл тиккенбиз. Ошо быйыл 28ден 32ге эми көтөрүлдү. Быйыл эми эптеп бир гектар 2 гектар тик көрөйүн деп атык кайтачы. Эми дагы бир көтөрүлүп кетеби деген эме. Будан артык бизге новыяны айтып атпаймынбы, эч неме жок. Тиги лопатка, китаянка эмелерди башка сорттор тиксек биздики бит жеп коюп атат мисалы. Бурчактын томатный сортун тигип алып таарынган элеттиктердин абалы ушундай. Андыктан дыйкандар төө бурчактын ушул сортуна байланышкан маселеге өкмөт тарабынан көңүл бурулуп, оң жагына чечилсе дешет. Эми өкмөтүбүз да бирдеке кылар чыгар эми. Аймактарды өнүктүрүү дейт. Биз бул нерсени тигип өнүкпөсөк, биз каяктан өнүгөбүз мисалы да. Өнүктүрүш үчүн мындай адамга условия түзүп бериш керек. Мисалы картошканы огонда көп тикчи келе. Картошкаңа тыйын, эч кандай эчтеке жок. Каяктан картошка тигебиз биз. Кырылчаң болсо монтип барасың, барата тияктан таразалардан эме болот. Эми мынакей сахарынды сата албай калат мисалы. Сахарынды мисалы каршы көрөсүң мисалы да. Манас районунун айыл аймактарындагы дыйкандардын дагы бир көйгөйлүү маселеси бар. Төмөн бага деле мейли деп кол шилтеп, сатайын дешсе алуучу жок. Андыктан айылдыктар бурчактарын жүктөп алып, Кара Бурага алып барып сатышат. Бизде вообще алуучу пункттар жок. Биз только Манас эми Кара Бура районуна апарабыз. Кара Бура районуна апарыш үчүн биз машина жалдайбыз. Анын бензини бар, жол кирең бар. Апарганда да алар сразу эле ала койбойт. Сорттоп мынау мынча экен деп, мынаны 27 болуп атса 26дан бересин. Деп ушундай бизди кордойт. Мына биздин айыл чарба министри ушуга бир жакшылап көз салып карап кетсе болот эле, дыйкандардын баасын көтөрүп. 1 гектардан ашып кетсе 1,5 тонна алып алса, көмүрү бала чаканын кийими бар, оокаты бар, көмүрү бар, наркы өрүсүнөн будан артпай деле калат. Кыйын эле болуп атат дыйкандар үчүн. Ал эми бүгүнкү күндө Кызыл Адыр айылында төө бурчактын томатный сорту 30 сомдон 33 сомго чейин алынып жатса, лопатка сортунун баасы 60 сомдон ашты. Кара Бура менен Манас районунун көпчүлүк аймактарында быйыл томатный сорту жылдагыдан көп эгилген. Ал эми лопатка сорту болсо облус аймагы боюнча аз. Андыктан жыл жаңарары менен баалардын өзгөрүшү тууралуу ишкерлер 2 ай мурун эле билдиришкен. Лопатка фасолу Кудай буйрса быйыл көтөрүлүш керек. Бир аз сабыр убакыттын немеси бул. Бул нерсе Кудай буйрса бул көтөрүлө турган немеси бар. Биздин прогноздор боюнча лопатка фасолу аз быйыл. Быйыл если зарылчылыгыңыздар жок болсо, шашпай турсаңыздар, Кудай буйрса көтөрүлөт деген бизде информация бар. Бирок 100% эмес, бул информация бүт фасолиштер отурат, элдин баарында ошондой информация бар. Бирок томатный боюнча, томат Иран быйыл өтө көп. Талас областында биздин прогноздор боюнча 50-60% томат тигилип калыптыр. Биз жазында да айтканбыз, мынчалык албайт Иран. Алса эң көп алса 20-25 миң тонна сор калат. Жыл жаңарары менен баалардагы жакшы жагына өзгөрүлүүдө. Учурда бурчактын лопатка сортунун килограммы 60 сомдон ашты. Бирок томатныйдын баасы дыйкандардын купулуна толбой келүүдө. Андыктан элеттиктер аталган бурчактын дагы наркы көтөрүлсө деген үмүттө. Нурсултан Курманбеков, Сүймөнкул Айтматов, Манас району.